дуа кылып жүрөйлү. Биз айттык, таалим тарбия берейли, үлгү болойлу, жакшы нерселерди үйрөтөйлү, бирок ошол эле учурда сиздин жүрөгүңүз Аллах Тааламга байланыш керек. Булардын балдарынын жүрөгү Аллахтын колунда, буларды Аллахтын түздөгө жардам бер деп дайыма намазыңызда, нафил намаз окуйсузбу, сүннөт намаз окуйсузбу, дуа кыласызбы, балдарыңызга дуаны унутпаңыз. Себеби дегенде ата эненин дуасы кабыл болот балдарга болгон. Эч жокто ушул жака кайдыгер болбош керек туугандар. Саид ибн Жубайр деген табиин болгон чоң алым. Ошонун бир жакшы сөзү бар. Ал айтат: "Инни ла азиду фи солати ли валади" дейт. Мен дейт ушул намазымды кээде узак кылып окуганым ошол балдарыма кылган намазым болуп калат дейт. Намазым деген сөз ошо балдарыма көп дуа кылгандыктан намазы да узарып кетет экен. Сүннөт нафилдерде саждадан дуа кылыңыз. О Аллахым, менин балдарыма иман бер, пайдалуу илим бер, адеп ахлактарын оңдо, түз жолго сала көр деп ошо жаман кырсыктардан сакта, жакшы адамдар менен жүргүз, айтор жакшы нерселерди айтып балаңызга дуа кылгандан эринбеңиз. Эринбеңиз, жалкоолонбоңуз. Ойлобоңуз, бул сөзүм эмнени кыйратмак эле. Жок, сиз аламдардын Роббиси болгон ошол балдарыңызды жараткан Алла Тааламдан сурап атасыз.